Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бул жолу ошол видеону Чехиядан тартатам, Прага шаарынан, Чехиянын борбору. Азыр биз мына Старомеска, биздин тилде айтканда эски аянт дегендей, эски жер дегендей аянт экен. Бул тарыхый ушундай аянттардын бири, азыр туристтик жай болуп калган. Азыр суббота, воскресенье күндөрү, ушул ишемби, жекшемби күндөрү биздин колубуз бошойт жумуштан. Ошол күндөрү ушинтип шаар айланып, нары бери саякаттанганды адак кылып алганбыз. Анан азыр буларда бир жакшы ыңгайлуулук бар экен. Мындай самокат менен саякаттаганга деп. Азыр баасын карап көрсөк, бул мүнөтүнө 50 бир болжол менен 50 цент болот экен. 1 мүнөт колдонгон. Азыр биз ушун менен шаарды айланып, сиздерге ушул Праганын бир мындай жакшы жерлерин, үлгүлүү жерлерин, булардын мындай жакшы жактарын мен көчүргүм келет. Ошолорду сиздерге дагы айтып, көрсөтүп, тааныштырып беремин деп турамын. Бирок мен азыр буларга көзүм күйгөн жери биз дагы Ошто, Бишкекте ушундай самокаттарды колдонсок болобу деп ой келип атат. Бирок эми муну урдап кетпейт деп кантип эме кылам? Себеби булардыкы мындай көчөдө эле ушундай жайнап эле ар жерде жатат булар. Анан каалаган адам келип телефонду атайын, тиркемеси бар экен, ошо тиркеме менен эле мынтип мен ушул жердемин, ушул жерден кеттим деп анан каалаган жериңе барып таштап коюп, өчүрүп коюп кетсең боло берет экен. Анан ошо телефонуңдан акчаны алып кала берет экен. Анан буга эч ким кароол болбойт экен, мунун артында ошол күзөтүп бир милиция аңдып турбайт экен. Кыскасы бардыгы мындай адамдардын ыктыярына, адамдардын мындай уяттуулугуна, ыйманына негизделген долбоор десек болот. Биз Кыргызстан өзүбүздү абдан ыймандуу мамлекет деп эсептейбиз. 90 канча пайызы биз мусулманбыз дейбиз. Анан ошол жерде ушул долбоор иштейби, иштебейби? Мен эгерде мисалы бир ишкер бирөө ушундай бир самокаттарды алып барып шаарга койсо, аны урдап кетип банкрот кылбайбызбы деген суроону бергим келет. Себеби мунун баасы өзү мен дүкөндөрдө көрдүм, 9000 крон деп турат. Ошондо биздин акчага бир $400-450 болот окшойт. $450 нерсени шаарга жайнатып, мындан бир 20-30 алып бара турган болсоң, мисалы $4000-5000 болушу мүмкүн, $40,000 болушу мүмкүн. Анан $40,000 бир ишкерди биз банкрот кылып, анын нанын урдап албайбызбы деген сөз. Кеттик анда. Урлукту токтотолу, мындай жакшы долбоорлорду бири-бирибизге мындай жардам бергенди, бирибиздин эмгегибизди бирибиз баалаганды үйрөнөлү дебекчимин.